Ассаламу алейкум, ардактуу достор. Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бул тамакты сөзсүз ифтарга жасап көрүңүздөр. Ооз ачкан адамга дагы аябай жагымдуу жана ашказанга дагы жеңил тамактардын бири. Бул тамакты ар ким ар кандай атайт экен, бирок мен мясо по-казахски деп үйрөнгөм. Кесме деп да аташыптыр, беш бармак деп да аташыптыр. Айтор ким кандай аташса дагы, кандай жасалуу эрежелерин айта кетейин. Негизи эле шорпого сөөк аралаштырып салсаңыздар аябай даамдуу шорпо болот, билесиздер. Ошондуктан сөөгү бар эттерди көбүрөөк, анан сулпу эт аралаштырып салдым. Өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жана киши башына карап сала бересиздер. Бетине көөгү чыкканча эч нерсе салбайбыз. Андан соң көктөрүн тазалап алган соң туз, лавровый лист салып коебуз. Шорпо акырын кайнаган кезде этиңиз жумшак жана шорпоңуз даамдуу бышат. Ошол эле учурда 2 сааттай кайнатышыңыз керек. Бул жерде 1 сабиз, 1 пиязды бүтүн боюнча эле салып коебуз. Мынакей суусу да азайып калды. Этибиз эми жумшак болуп, сонун болуп бышкан. Ага чейин камырын жасайбыз. Татымына жараша туз, 1 жумуртка, 1 тарелка un. Киши башына карап туруп камыр жасайсыздар. Бизге ушул жетиштүү болду. 1 чоң табакка целый тамак чыгат да. Бул 5-6 адам тоет. Бизде жаш балдарым бар, өзүңүздөр билесиздер, жана жолдошум экөөбүз эле. Бизге баарыбызга жетет да. Эгер көпчүлүк болсоңуздар, көбөйтүп, анан азайтып алсаңыздар болот. Жарым стакан 1 тарелка un менен ушунча камыр жасап алдым. Камырды жасап алган соң 15-20 мүнөткө муздаткычка сала турабыз. Ага чейин соусту жасайбыз. Албетте соус каалоочулар үчүн гана. Бул ачуу даамды берип турат. Жана чайханаларда аш жегенде дагы ачуу барбы деп сурайсыздар, ошол сыяктуу тамакты бат-сиңдирет да бул дагы. Каалоочулар үчүн гана, эгерде ачуу жакшы көргөн болсоңуз жасасаңыз болот, болбосо бул соус жок деле жасай берсеңиздер болот. Пиязды салабыз, 3-4 чөмүч шорподон куябыз, кайнап турган. Анан кара мурч, ачуу кызыл мурч салып туруп 1-10-15 мүнөт акырын отто кайнатып алабыз. Биздин соусубуз даяр. Пияздар чоң-чоң туралыш керек, анткени шорподо кайнаганда жоголуп кетет, өзүңүздөр билесиздер. Ошого байланыштуу чоңураак кылып турайсыздар. Кээ биркилер пиязга дагы сын тагып кетиптир. Пиязың мендей го, майдараак туурасаң болбойбу деп. Мен бул майда туурагандай бул шакарап эмес да турабы? Шакарап болсо экен, бир ичке кылып пиязын келиштирип туурап анан жасагандай. Бул шорподо кайнап атат да. Элдин сыны баягы даяр ашка сынчы көп дегендей, анча-мынча сындаган кичине эжелерим бар. Баракчамда. Эми камырды жайып алабыз. Жука эле болуш керек. Жана камырды дал ушундай формада кесип алабыз. Кааласаңыздар чоңураак камыр кылып дал ушинтип кесесиздер. Кааласаңыздар ушу мен кесип аткандай кылып эле майда-майда кылып эле кесип аласыздар. Камырды өтө жука жайбаңыздар, достор. Жукалыгы мантыга жайгандан бир аз калыңыраак болуш керек. Анткени шорпого кайнаганда эзилип кетет да. Дал ушундай кылып турай аласыздар. Кесип кааласаңыздар дагы башкача фасондо кесип алсаңыздар дагы болот. Негизи мясо по-казахски дегенде дал ушундай формада кесилет да. Чоңураак өлчөмдө кесип алсаңыздар болот. Анан кадимки чоң кесе чыныга эле куюп берет. Карасам менде кесмем көбүрөөк болуп, кичине тамак коюураак болуп калды. Ошого байланыштуу мен чоңураак табак эле салып койдум. Мынакей биздин кесмебиз дагы даяр. Эми болсо шорпого салынган сабиз менен пиязды алып коебуз. Андан соң шорпону кичирээк идишке куюп алдым. Батыраак кесмелери бышуу үчүн. Кичирээк эле идишке салып туруп шорпонун баарын. Бул жакта эт калып калды, эт муздай берсин, соусубуз даяр. Ага чейин кесмебизди бышырып алабыз. Кесме 6-7 мүнөттө бышат. Өтө көп кайнатып бербеңиздер. Кашасы чыгып кетет. Анткени колдо кесилген бул даяр камыр, крахмал кошулган эмес. Ошого байланыштуу эзип салбаңыздар. Этти майда кылып кесип алсаңыздар дагы болот. Аябай майдалап, как фарштай кылып, кааласаңыздар чоң-чоң кылып эле, көзгө көрүнүктүү кылып эле кесип алсаңыздар дагы болот. Айтор кимдин табити кандай этке тартат, ошого байланыштуу кылып эле саласыздар. Кесмелерим бышты, достор. Идишке уже салып баштадым.
дал ушундай сонун болуп пышты менин кесмем. Андан соң этти ушундай эле турадым. Кааласаңыздар өтө майда, кааласаңыздар чоң кылып эле тура аласыздар. Жанагы ачуу соус деп айтпадымбы? Ошону айланасына себебиз. Мынакей. Жегенде аябай табитиңди ачат да. Жеңил дагы тамак. Бул тамакты эгер жасап көрөлүк болгон болсоңуздар, сөзсүз түрдө ифтарга жасап бериңиздер. Ачуу соустан айландырып куюп коебуз үстүнө. Анткени бул жерде кесме шурпого кайнады. Эти дагы өтө даамдуу болуп акырын бышты. Элестетип атасыздар да даамын сонун. Анан көкчөп менен кооздоп туруп берсеңиздер болот. Дал эле ушул соусту кесмени өзүнчө этини чоң кылып кесеге куюп берсеңиздер дагы болот. Шорпосу менен, эгер шорпосу көбүрөөк жасасаңыздар, дал ошондой кылып жасап берсеңиздер дагы болот. Эт аябай жумшак пышты. Бул тамактын жакшы жери этин салып коюп башка жумуштарыңыздарды бүтүрүп келип, анан шашпай жасай берсеңиздер дагы болот да. Тамагыбыз даяр достор, сиздер менен кызматта Агзуур ашканасы болду. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.